Өмүрбек Текебаевдин кызы Айдынек бул айындагы бала айындагы сүрөттөрүн жарыялап сынга калды. Саясатчы Өмүрбек Текебаевдин кызы Айдынек Текебаева учурда Мальдив аралында бала айын өткөрүп жатат. Ал бул тууралуу социалдык тармактагы баракчасына сүрөт киргизип, бактылуу көз ирмемдери менен бөлүшүп жатат. Анда көпчүлүк колдонуучулар саясатчынын кызынын ачык кийимин талкууга алышты. Айдынек айтылган сындарга жооп берип, күлкүлүү сүрөт жүктөп, пляжга мына ушундай болуп гана барыш керек деп жазды. Булак Назар Ньюс KG. Асель Кадырбекова бул сыноого ар бир эле эркек чыдай алмак эмес. Бул тууралуу ырчы Асель Кадырбекова жеке Instagram баракчасына жазды. Башыбыздан өткөн нерселердин бардыгын мен Кудайдын сыноосу катары кабылдайм. Албетте бул учурда жолдошумдун туруктуулугу сыноодон өттү. Эгер макул болсоңуздар, бул сыноого ар бир эле эркек чыдай алмак эмес. Ал учурда Нурлан жөн эле качкысы келген күндөр болгон чыгар. Менин калыбыма келүү мезгилим оңой болгон жок. Бирок сага рахмат менин каприздериме чыдап жанымда болгонуң үчүн. Жашообуз мындан ары жаркырай берсин дейт Кадырбекова. Булак Аргумент KG. Автокырсыкка кабылган Анжелика жана анын кызынын абалы тууралуу маалымат. Ырчы Анжелика кичүү кызы менен жол кырсыгына кабылгандыгы маалымдалган. Ысык Көл облусунун Төп райондук ооруканасынан ырчынын жаракаттары тууралуу маалымат беришти. Белгилүү болгондой, ырчынын кызы учурда райондук ооруканада. Ал реанимобиль менен Бишкек шаарына жеткирилет. Жабырлануучулар Төп райондук ооруканасына кайрылышкан. Ырчынын 5 жаштагы кызынын жамбашы сынган, өзүнүн оң бутунун таманы сынган. Ал кечээ тез жардам кызматы менен Бишкек шаарына томографияга тартылуу үчүн жөнөтүлгөн. Бүгүн 24-январда кызы реанимобиль менен Бишкек шаарына жеткирилет, дешти ооруканадан. Булак соңку кабар.